Гүлшайыр Садыбакасова бүгүн эркин 19 жашка чыкмак. Жаратканын бейиштин багында өзүң теңдүүлөрү менен ойноп күлүп жүргөнүңдү насип кылсын. Шоумен Эрмек Нурбаев АКШда жүк ташуучу КАМАЗ айдап эмгектенип жүрөт. РЧ Алмаз Шадаевке алданган кыз ачык билдирүү жасады. Рак илдети менен күрөшүп жаткан кылгыякчы Гүлнара Сыдыкбековага операция жасалды. РЧ жана продюсер Лутфила Бусурманкулу 40 жылкулуу болду. Согуш учурунда да элдин духун көтөрүү максатында театрлар иштеп турган. Режиссерлор жана продюсерлер кинотеатрларды ачуу маселесин көтөрүп чыгышты. Гүлшайыр Садыбакасова бүгүн эркин 19 жашка чыкмак. Жаратканын бейиштин багында өзүң теңдүүлөрү менен ойноп күлүп жүргөнүңдү насип кылсын. Бүгүн 2 ноябрда Кыргыз Республикасынын эл артисти, легендарлуу Кыз Бірақ тобунун негиздөөчүсү Гүлшайыр Садыбакасованын маркум уулу Эркиндин туулган күнү. Ал 19 жашка толгон уулунун туулган күнүн жакындары менен белгилеп жатканын айтат. Бүгүн Эркин Тайымдын туулган күнү 19 жашка толду. 19 жаш ойносо оюнга, күлсө күлкүгө, эркелесе эркеликке, кыялданса кыялга тойбогон учур. Бүгүн биз жакындарың сенин туулган күнүңдү белгилеп отурабыз. Сенин кылык чоруктарыңды, мүнөзүңдү, пейилиңди, баскан турганыңды, чукугандай сөз тапкан чечендигиңди, кандай гана суроо болсо жообу даяр билермандыгыңды, 4 чет тилде эркин сүйлөгөн өзгөчөлүгүңдү, музыкага болгон чексиз сүйүүңдү, билимге болгон ынтызарлыгыңды, кээ бир кырдаалдарда апам билбесинчи деп мен аяган учурларыңды, сайкал эжекеңе сүйөнүп, акыл насатын угуп, сырларыңды бөлүшүп, бош бола калсаң эжекеңе жардам берип, жаныңда болгондугуңду, айтор сен жөнүндө жагымдуу эскерүүлөр такыр төгөнбөчүдөй. Башкача бала элең, Францияда билим алып, Америкада жашагым келчү. Идейин каралдым, козу тайым шумкарым, эрке тайым. Максат тилектериң орундалбай калды. Айла жок, Аллахтын айтканына баш ийет экенбиз. Өмүр жашың чектөөлүү экенин бир гана жаратканың билет турбайбы? Эркин Тайым, сен арабызда жок болсоң да биздин жүрөгүбүздө түбөлүккө жашайсың. Аллахым акыретиңди абат, топурагыңды торко, ыйманыңды саламат кылсын. Жаратканым жанаттан орун берип, бейиштин багында өзүң теңдүүлөр менен ойноп күлүп жүргөнүңдү насип кылсын. Маалымат булак Аргумент KG. Шоумен Эрмек Нурбаев АКШда жүк ташуучу КАМАЗ айдап эмгектенип жүрөт. Нурбаев дүйнөгө белгилүү Amazon интернет дүкөнүнүн жүк ташуучу КАМАЗын айдап эмгектенип жатканы маалым болду. Бирде жигит төө минет, бирде жигит жөө жүрөт. Төө мингенде жигитти тегеректеп эл жүрөт. Жөө жүргөндө жигитти тегеректеп эл күлөт. Бирде жигит трак айдайт деп жазган Шоумен. Маалымат булак Аргумент KG. Рак илдети менен күрөшүп жаткан кылгыякчы Гүлнара Сыдыкбековага операция жасалды. Дээрлик 10 жылдан бери залалдуу шишик дартынан жабыркап келе жаткан РЧ кылгыякчы Гүлнара Сыдыкбековага операция жасалды. Учурда ооруканадан үйгө чыкканын айткан РЧ буларга токтолду. 27 октябрда жеке медициналык жайда операция жасалып ийгиликтүү болду. Бир күн мурда ооруканадан үйгө чыктым. Кудайга шүгүр, жакшымын. Эми 6 ирет химиялык терапия, андан кийин нурлантуу терапиясы жасалат, деди ал. Гүлнара Сыдыкбекова эмчектин залалдуу шишик дартынан күрөшүп келет. Маалымат булак Супер KG. РЧ жана продюсер Лутфила Бусурманкулу 40 жылкулуу болду. РЧ жана продюсер Лутфила Бусурманкулунун жубайы көз жарып, түгөлөр 40 жылкулуу болушту. Аны куттуктап байланышканыбызда жубайы бүгүн 3 ноябрда эртең менен көз жарганын айтты. 2 уулдан кийин кызды болду. Кызыбыз дарыгерлер айткан убакыттан 2 аптадай кеч төрөлдү. Бул убакыт аралыгында жубайым тынчсызданып жатты. Негизи УЗИден кыз деп көрсөткөн, бирок тааныштарыбыздын, жакындарыбыздын баары эле келинчегимдин курсагын көрүп алып, уулду болосуңар десе, көпчүлүктүн айтканына ишене баштаганбыз. Уул же кыз болорун так билбей, ысым дагы тандабай жүргөнбүз, дейт ал. Лутфила Бусурманкулу кызына ысымды өзү коерун кошумчалады. Маалымат булак Супер KG.
Согуш учурунда да элдин духун көтөрүү максатында театрлар иштеп турган. Режиссерлор жана продюсерлер кинотеатрларды ачуу маселесин көтөрүп чыгышты. Бүгүн 3 ноябрь күнү маданият өкүлдөрү, продюсерлер жана режиссерлор катышкан маалымат жыйыны өттү. Анда коюлган талап кинотеатрларды ачуу маселеси болду. Жыйынга катышкан кинорежиссер, продюсер Эрнес Абдыжапаров, ырчы Сезбек Искеналиев, режиссер Айбек Дайырбеков жана режиссер, продюсер Бакыт Осмонкановдор ой пикирлерин айтышты. Акыркы 8 айдан бери кинотеатрлар жабык турат. Бул кыргыз киносундагы чоң жоготууну алып келди. Жыл сайын кинотеатрларга 3 миллиондой көрөрман келчү. Экономикалык жактан алганда бул статистика менен былтыр 1,5 миллиард сомго жакын акча түшкөн. Быйыл бул көрсөткүч чоң жоготууга дуушар болду. Ошондуктан кино тармагын жандандыруу зарыл. Бардык санитардык эрежелерди эске алуу менен ишмердүүлүктү баштоого уруксат берүүнү талап кылаарын билдиришти. Коронавирус деген илдет менен күрөшүп жатабыз. Бул оору арабыздан бир топ көрүнүктүү инсандарыбызды жулуп кетти. Улуу ата мекендик согуш учурунда да элдин духун көтөрүү максатында кинотеатрлар иштеп турган. Себеби согуш болуп турган учурда элдин деми жашашы керек. Азыр элдин маданий, руханий деңгээли акча болуп жатат. Биз ушул демилгени көтөрүп чыкпасак, мындан ары социалдык толкундоолор күчөй бериши мүмкүн. Бүгүнкү күндө ушул тармакка көңүл бурбасак, келечегибизге чоң кооптоону жаралат деп кайрылуу жасап жатабыз, деди режиссер Эрнес Абдыжапаров. Кыргыз фильм киностудиясы бир жылда 15-20 тасма жаратат. Учурда тасма тартуу токтоп турат. Өткөн жылы кыргыз фильмден мамлекетке 10 миллион сомдой киреше түшкөн. Маалымат Супер KG.